Шаар көчөлөрүндө анга окшоп асфальт деңгээлинен ылдый жайгашкан люктар өтө эле көп. Биз азыр Исанов менен Рыскулов көчөлөрүнүн кесилишинде турабыз. Бул жерде санап көрдүк. 11 люк болсо, мунун 10 чукур жайгашкан. Чукур люктар көбүнчө айдоочуларга ыңгайсыздыкты жаратып, жол кырсыгын алып келе турган маневрларды жасаганга түртөт. Көрсө люктарды асфальт менен бирдей кылып тегиздөө милдети Бишкек суу канал, жылуулук борбору сыяктуу ишканаларга тиешелүү экен. Чөгүп турган люктун капкагын ачып, кайсы ишканага таандык экенин билсе болот дейт Бишкек асфальт сервис ишканасынын маалымат кызматы. Люктар бар шаарда полный эле бая почти 90% деп койсок, деңгээли башкача да. Же болсо жок болуп калат, кээ бирден кез эле. Аталган ишкананын маалымат кызматы асфальт жаңы төшөлгөн жолдордо люктар бирдей деп ишендирүүдө. Биздин чыгармачылык топ буга чейин Лена көчөсүндөгү асфальт төшөө жумуштарын чагылдырганбыз. Биз азыр дал ушул Лена көчөсүндө турабыз. Айта кетсем, бул көчө жакында эле капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүп, пайдаланууга берилген болчу. Бул жерде люк көп өтпөй чөгүп кеткен. Азыр ачып кайсы муниципалдык ишканага таандык экенин көрөлү. İçinde su түтүктөрү бар экен. Менимче Бишкек суу канал муниципалдык ишканасынан таандык окшойт. Бул повторный экинчи жолу жасап кеткен чагы. Экинчи жолу жасап кеткенден кийин түшүп калды. 1 ай болду. Өзүн тааныштыргысы келбеген жаран жаңыланган Лена көчөсүндөгү дал ушул люкту кармаганын билдирүүдө. Айдоочу машинасынын кыйшайган дөңгөлөгүн түзөтүү үчүн устага келген. Но это только вот при разборе, да, видно было. Дөңгөлөк уста Александр Крениктин айтымында люк же чуңкурга түшкөн дөңгөлөккө жок дегенде шишик чыгат. Бул түз жерден айдоочунун чөнтөгүнө кошумча чыгым дейт. Больше из-за ям. Чуңкур же люк кармаган унаанын жүрмө бөлүгү толугу менен талкаланат. Люк эмес, чуңкурга түшүп кайрылгандар көбүрөөк. Так, люки, ну да, у нас точно не умеют делать. Кийинки жылдан баштап люктар асфальт менен бирдей деңгээлде тегизделет. Бул тууралуу муниципалитеттин борбордук аппаратынын транспорт жана курулуш бөлүмүнүн баш кайдиси Эмил Жамалов билдирди. Люктарды көтөрүп калыбына келтирүү боюнчаны карап атабыз, киргизгенинчи. Ошону анан өзүбүз ишканабыздын эсебинен жазаттырып, счет фактураларды ошол кимдин балансына турса, ошолорго счет фактураны беребиз да, төлөө боюнча. Чөгүп кеткен же асфальттын деңгээлинен чыгып турган ар бир люкка кете турган чыгымдар азырынча саналуу электешти. Сайфуддин Мурзаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.